Депутат прокуратура кызматкерлери айлык маянасы аз болсо да кымбат уну айдап жүрүшөт. Депутат Дастан Бекешев мыйзамсыз баягандар тууралуу фактылар боюнча эч кандай иштер жүргүзүлбөй жатканын да айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 21 майда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Ошол эле прокуратура кызматкерлери айлык маянасынын аздыгына карабай кымбат уну айдап, кан сарайларда жашап жатышат деди ал. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовдун айтымында мурдагы жылдары мыйзамсыз баюу боюнча эч кандай кылмыш иши козголгон эмес. 2019-жылы болсо 19 кылмыш иши ачылды. Бирок иликтөө ишин ыкчам бүткөрүү мүмкүн эмес экенин да белгилеп кетким келет. Анткени далилдик база керек. Ага ылайык тиешелүү жумуштар жасалууда, деди Өткүрбек Жамшетов. Булак Супер KG. Тергөөчүнүн сейфине жоголгон $200,000 кимдин эсебине түштү? УКМКнын расмий жообу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсүнүн сейфинен жоголгон $200,000 боюнча иш эмне болду? Мындай суроону бүгүн 21 майда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Бакирдин Субанбеков Бирбол күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө узатты. УКМКнын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулунун айтымында, кылмыш иш соттун 1 жана 2 инстанциясында каралды. Бул боюнча өкүм чыкты. Далил катары алынган $200,000 мамлекеттин пайдасына бюджеттин эсебине которулду. Өкүм күчүнө кирди. Аны эч ким жокко чыгарган эмес, деди ал. Булак Баракелди. Депутат укук коргоо органдары кармалгандардын саны менен эмес, каражаттардын мамлекетке кайтарылган көлөмү менен мактанышы керек. Бүгүн 21 майда Жогорку Кеңештин жыйынында башкы прокуратуранын отчету каралды. Депутат Каныбек Иманалиев укук коргоо органдары кармалгандардын саны менен эмес, каражаттардын мамлекетке кайтарылганы көлөмү менен мактанышы керектигин айтты. Мыйзамсыз кирешелерди бюджетке кайтаруу боюнча күч түзүмдөрүнүн көрсөткүчтөрүнө көңүл бурсак, Ички иштер министрлиги бюджетке 5 миллион сом, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 907 миллион сом, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 2 миллиард сом бюджетке кайтарган. Укук коргоо органдары кармалгандардын саны менен эмес, каражаттардын мамлекетке кайтарылган көлөмү менен мактанышы керек, деди Иманалиев. Депутат коррупцияга каршы күрөшүү кызматына улуттук коопсуздукту камсыздоо маселесине тиешелүү иш милдетин гана калтырып, калган ыйгарым укуктарын аскер прокуратурасына жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына берүүнү сунуштады. Булак Супер KG. Хабиб Нурмагомедовдун айылы толугу менен карантинге жабылды. UFC уюмунун чемпиону урусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун Дагестандын Сумадинск районундагы Силде айылы толугу менен коронавирус инфекциясына байланыштуу карантинге жабылды. Бул тууралуу аталган калктын конуштун администрациясынын башчысы мушкердин агасы Абдурахман Абдурахманов билдирген. Азырынча айыл тургундары буга чейин камдап алган азык түлүгү менен күн өткөрүп жатышат. Бирок алар дагы түгөнө баштады, деген Абдурахманов. Буга чейин Хабиб Нурмагомедов анын айылында коронавирустан 11 адам каза болгонун жана коңшу айылда бир түндө инфекциядан 14 адам каза болуп, аларды көмө албай жатышканын айткан. Булак Супер KG. Сингапурда сот өлүм жазасына тартууга Zoom аркылуу өкүм чыгарды. Сингапурдун жогорку соту Пунитан Генасан аттуу 37 жаштагы малазиялык жаранды баңгизат аткезчилиги үчүн күнөөлүү деп тапты жана өлүм жазасына тартууга өкүм чыгарды. Коронавируска байланыштуу жагдайдан улам соңку сот жарыяны Zoom видео байланыш аркылуу өттү. Бул Zoom аркылуу өлүм жазасына кесүү тууралуу сот өкүм чыккандан дүйнөдөгү экинчи учур болуп калды. 2 жума мурун Нигерияда Алилекан Хамид аттуу жергиликтүү тургун өз энесин жана жумуш берүүчүсүн өлтүргөн деп айыпталып өлүм жазасына кесилген. 3 саатка созулган сот жарыянында адвокаттар менен прокурор видео байланыш аркылуу катышкан. Соттук материалдарга ылайык өлүм жазасына кесилген Пунитан Генасан 2011 жылы Сингапурга Малайзиядан 28 грамм героин алып келген. Анын адвокаты Питер Фернадо видео байланыш аркылуу өкүм чыгарууга каршы болгон эмес, бирок бул өкүмгө каршы даттанарын билдирди. Human Rights Watch эр аларлык укук коргоо уюму Сингапурдагы соңку окуяны жана бул өлкө өлүм жазасынан баш тартпай жатканын айыптады. Укук коргоочулар баңгизат соодасына аткезчиликке байланыштуу жаза Сингапурда эң эле катаал экенин, мунун айынан акыркы 10 жылда жүздөгөн адамдар, анын ичинде чет өлкөлүк жарандар өлүм жазасына тартылганын белгилешет. Булак Компресс. Парламентте Кылычбек Арпачиевке мунапыс берилгени айтылды. Парламенттин 21 майдагы сессиясында КСДБК фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиев боюнча маселе көтөрдү. Арпачиевке карата коррупция беренесинин кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп өзгөртүп мунапыс берип койдуңар, деди Алтыбаева. Жыйында былтыркы аткарган иштер тууралуу отчет берген башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Кылычбек Арпачиевке карата козголгон кылмыш иштеринин беренелери өзгөргөнүн билдирди. Ал буга чейин мунапыс, ал жерде беренелер квалификация болуп атат. Сот башка беренеге өтүп, ошону менен чечим чыгарып атат. Анан колдонуп атат. Депутат башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовго коррупция
педофилия боюнча кылмыштар мунапыска илинбеши керек деген беренелерди киргизсек болобу деп суроо узатты. Башкы прокурордун жообуна караганда, мыйзамга ылайык мунапыс кызматты кылмыштардын биринде да, анын ичинде коррупциялык иштерге да колдонулбайт. Кылычбек Арпачиев 2015 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан $100,000 пара талап кылган деген айып менен кармалган. 1-май райондук соту Арпачиевдин кызмат талабынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап, пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Сот муну менен катар анын мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлсүн, тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган $30,000 мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. Былтыр сентябрда камактагы Арпачиевдин ишин жаңы кодекстерге ылайык кайра каралгандыктан мөөнөтү кыскарган, жазасынын 3/1 өтөгөндүктөн сот аны жатак абагына которгон. Булак Элдик медиа.